Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүп, коомчулук күтүп жүргөн бир катар резонанстуу иштерге жооп берди. Кыргызстандагы коррупциянын ана башы аталып жүргөн Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 1 миллиард 400 миллион сом, бир соода борборун, 9 батирин мамлекеттин эсебине кайтарганын билдирди. Ошондой эле азыркы тапта Матраимовдун чет жакта аткезчиликке тиешелүү иштери каралып жаткандыгын кошумчалады. Матраимовдун биздин мамлекетибиздин ичинде жасаган кылмыштары боюнча дело расследование бүттү, изилденип бүттү. Биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Андан башка Матраимовдун сырт жактагы кайсы бир мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз азыр тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошол мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов кайтарган 8 батир чекистерге бөлүнүп берилет. Ал эми имараттын чарчы метри чоң болгондуктан аны социалдык объект катары колдонууга берүүнү пландап жатыптыр. Деген менен парламентте депутат батирлерди балдар үйүндөгү муктаждарга берүүнү сунуштоодо. Бирок Ташиев бул боюнча өкмөттүн токтомунан кийин гана мүлктөр бөлүштүрөөрүн кошумчалады. Эту квартиру, большую квартиру, конечно, никто из наших сотрудников не может жить. Мы хотим передать детскому дому, какому-нибудь детскому дому или каким-нибудь там социальным объектам, учреждениям хотим передать. В скором времени, буквально 2-3 дня, и выйдет постановление правительства, мы будем распределять данное имущество. Ташиев Кыргызстандагы атка минерлердин бир тобу текшерүүгө алынаарын кулак кагыш кылды. Ал жакынкы күндөр эле Жогорку кеңештин бир депутаты кармалып, 8 жыл мурда жасаган кылмыш үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жаткандыгын ырастады. Бирок Ташиев кармалган депутаттын атын ачыктаган жок. Мы сейчас одного депутата Жогорку кеңеши поймали. Я ее имя не буду озвучивать сейчас. Он сейчас платит государству крупную сумму денег за то, что он совершал 8 лет назад одно большое преступление. Понимаете? Так? Мы ему поставили условие, что он крупную сумму сейчас как бы возмещает государству. И он будет возмещать, он уже половину уже заплатил. УКМКнын төрагасы сотторду да көз жаздымда калтырбай текшерип жатыптыр. Эсепсиз байып жаткандыктарына да токтолуп, соттордун бир кийген кийим-кечеги эле $5000 турса, унаалары $100,000 турарын билдирди. Ошондой эле Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата жергиликтүү сот тутумун киргизүү иштери боюнча кылмыш иши козголгонун ачыктады. Соттун бир кийген шубасы $5000 турат. Сапогу $1000 турат. Минген машинеси $100,000 турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, мына кечеги кармаган сотубуздун 20 квартирасы бар экен. Бул эмне деген акмакчылык? Демек, биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Согласно декларация. Декларация эмне жазылган? Ошо менен жашайт. Парламенттик шайлоого байланыштуу президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев кайсы бир партиянын пайдасы үчүн каражат талап кылгандыгына байланыштуу айыпталып кармалган. Коопсуздук кызматынын төрагасы 7 миллион сом каражатты Дыйканбаев алганы боюнча тастыкталганын билдирди. УКМК тарабынан дагы да ири коррупциялык иштер боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүп, артында калбыры бар атка минерлерге карата токтоосуз түрдө чаралар көрүлөөрү маалым болду. Сапар Акунбеков, Кочор Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.